Бұл чыгымдан дагы адам өмүрүнө мамлекетке абал берди булар. Ошон үчүн Темир жолчулар Чүй облусунун Ысык Ата районунун темир жолго жакын жайгашкан мектептеринин окуучуларына жана мектеп директорлоруна темир жол коопсуздук эрежелери тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Темир жолчулар белгилегендей, кырсыктын негизги себептери болуп темир жолдогу коопсуздук эрежелерин сактабагандыгы эсептелет. Кырсыкты алдын алуу үчүн машинисттер поездди чукул токтотушат. Бирок токтотуу аралыгы 400 метрден 800 метрге чейин баргандыгына байланыштуу поезд дароо токтобойт. Темир жолго бөтөн нерселерди, маселен таштарды, металл буюмдарды таштоо фактылары байма-бай катталууда. Мындан тышкары жүргүнчү ташыган поезддердин терезелерин таш менен уруу көрүнүштөр дагы болуп келет. Мына ушулардын бардыгы поезддердин кечиктирилишине, графигинин бузулушуна, натыйжада темир жолдун чыгымга учурашына, ошондой эле жүргүнчүлөрдүн жана кыймылдуу курамдын персоналына коркунуч жаратып келет. Темир жолчулар мындай түшүндүрүү иштерин жыл сайын тынымсыз жүргүзүп турушат. Биздин айыл станцияда жайгашкандыктан мектептен биздин балдар ошо темир жолду кесип өтүшөт. Себеп дегенде бизде 2 мектеп бар. Биз ар бир биринчи күн сайын, 5-күн сайын кастык сааттарда өтөбүз. Жолдо жүрүү эрежелерин класс жетекчилери өтүшөт. Бул асты кылат. Еще ат энергия да мен карылып айтып кетмекчимин. Ошо жолдон өтүп атканда, балдарга эртең менен кетип атканда, кечинде келип атканда, ошо үйдөн дагы жолдо жүрүү эрежелерин жакшылап түшүндүрүп айтып жиберсе, мектепке дагы, андан кийин темир жолдо иштеген кызматкерлерге дагы мындай жеңилдик болмокта. Азыр бүгүнкү күндө кырсыктар аябай көп болуп атат, бирок ошол биздин түшүндүрүү иштерибиз аз болуп атат. Ошон үчүн биргеликте ата энелер менен иштесек аябай жакшы болмок.